11 бөлүм. Эл башчылары Иерусалимде жашап калышты. Ал эми калган элдин 1/10 бөлүгү Иерусалимде жашаш үчүн, калган 9 бөлүгү башка шаарларда жашаш үчүн өкчөмө таш ыргытышты. Эл өз ыктыяры менен Иерусалимде жашоого макул болгондордун баарына батасын берди. Иерусалимде жашаган өлкө башчылары булар: Жүйүт аймагынын шаарларында ысрайылдыктар, ыйык кызмат кылуучулар, левилер, нетиндер, Сулаймандын кулдарынын уулдары ар бири өздөрүнө таандык шаарларда жашашты. Иерусалимде Жүйүттүн уулдары менен Бенжемин уулдары жашап калышты. Жүйүттүн уулдарынан Атая Узиянын уулу, Узия Захариянын уулу, Захария Амариянын уулу, Амария Шепатиянын уулу, Шепатия Малалелдин уулу, Малалел Перес тукумунан. Ошондой эле Маасея Барухтун уулу, Барух Колхозенин уулу, Колхозе Хазаянын уулу, Хазая Адаянын уулу, Адая Жоярыптын уулу, Жоярып Захариянын уулу, Захария Шейланын уулу. Иерусалимде жашаган Перестин баардык уулдары 468 эле. Алар жоокер адамдар болчу. Бенжемин уулдары Ишая уулу, Итиел уулу, Маасея уулу, Колая уулу, Педая уулу, Жоет уулу, Мешулам уулу Салу. Алардын соңунан Габай, Салай, баардыгы болуп 928 адам. Зихри уулу Жоел аларга башчы болду. Ал эми Асенуа уулу Жүйүт шаардын экинчи башчысы болду. Ыйык кызмат кылуучулардан Жоярип уулу Жедая, Жахин жана Кудай үйүндө башчы болгон Серая. Ал Хилкиянын уулу, Хилкия Мешуламдын уулу, Мешулам Садоктун уулу, Садок Мерайоттун уулу, Мерайот Акитуптун уулу. Кудайдын үйүндө кызмат кылган алардын бир туугандары 822 болду. Ошондой эле Адая. Ал Жерохамдын уулу, Жерохам Пелалиянын уулу, Пелалия Амисейдин уулу, Амисей Захариянын уулу, Захария Пашхурдун уулу, Пашхур Малкиянын уулу. Уруу башчылар болгон анын бир туугандары 242 адам болду. Ошондой эле Амашсай Азариэлдин уулу, Азариэл Аказайдын уулу, Аказай Мешилеймоттун уулу, Мешилеймот Имердин уулу. Алардын бир туугандары 128 эр жүрөк аскерлер эле. Аларга Хагедолим уулу Забдиэл башчы болду. Ал эми левилерден Шемая Хашуптун уулу, Хашуп Азрикамдын уулу, Азрикам Хашабиянын уулу, Хашабия Бунинин уулу. Кудай үйүндөгү тышкы иштер боюнча леби башчылардан Шаптай менен Жозабат, Кудайга сыйынаардагы даңктоо ырлардын башкы баштоочусу Матания. Ал Миханын уулу, Миха Забдийдин уулу, Забдий Асаптын уулу. Жана анын бир туугандарынын арасында экинчи болгон Бакбукея, ошондой эле Абда Шамуянын уулу, Шамуя Галалдын уулу, Галал Жедутундун уулу. Ыйык шаардагы баардык лебилер 284 адам болду. Ал эми дарбазачылар Акуб, Талмон жана дарбаза сакчылыгында турган алардын бир туугандары 172 адам. Калган ысрайылдыктар ыйык кызмат кылуучулар, лебилер жүйүттөрдүн баардык шаарларында ар ким өз энчисине тийген жерде жашап турушту. Ал эми нетиндер Опелде жашашкан. Нетиндердин үстүндө Зиха менен Гишпа турду. Асаптын Кудай үйүндө кызмат кылган ырчы уулдарынын бири Узи Иерусалимде лебилердин башчысы эле. Узи Банинин уулу, Бани Хашабиянын уулу, Хашабия Матаниянын уулу, Матания Миханын уулу. Алар тууралуу падышадан өзгөчө буйрук болуп, ырчылар үчүн күн сайын белгилүү кызмат акы бөлүнгөн. Жүйүт уруусунан Зерах уулдарынан чыккан Мешейзабел уулу Петахия элге тиешелүү ар кандай иштер боюнча падышанын ишенимдүү кишиси болгон. Ал эми айыл кыштактарда өз жерлеринде жашаган жүйүт уулдары Кирият Арбада жана ага караштуу айыл кыштактарда, Дибондо жана ага караштуу айыл кыштактарда, Жекапсейилде жана ага караштуу айыл кыштактарда, Жейшуяда, Моладада, Бейт Палетте, Хатсар Шуалда, Бейер Шебада жана ага караштуу айыл кыштактарда, Сыкылакта, Мехондо жана ага караштуу айыл кыштактарда, Эйин Римондо, Сорада,
Жармутта, Зануахта, Адуламда жана аларга караштуу айыл кыштактарда, Лакиште жана анын талааларында, Азекада жана ага караштуу шаарларда жашап турушту. Алар Беер-Шебадан Ином өрөөнүнө чейин жайгашышкан. Бенжамин уулдары Гебадан тартып, Мукмаста, Айда, Бейтелде жана ага караштуу шаарларда, Анатотто, Нопто, Хананиде, Хатсордо, Рамада, Гитаимде, Хадитте, Себоимде, Небалатта, Лотто, Онодо, Гей Ахарашим өрөөнүндө жашап турушту. Лебилердин жүйүт менен Бенжамин жерлеринде да турак жайлары болгон.